Арбаңыздар, ардактуу меймандар, кадырлуу коноктор, жылдыздуу жээк салттуу поэзия фестивалынын катышуучулары. Баарыңыздарга жан дүйнөңүздөргө жарык маанай, жүзүңүздөргө жылмаюу каалап, бүгүнкү жылдыздуу жээк поэзия кечесинин поэзия сынагын баштайбыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу адабияттын алыптары, адабият сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин поэзия фестивалыбыз абдан ийгиликтүү болот жана жаш таланттардын таланттарына күбө болобуз деген жакшы тилегибиз бар. Фестивалдын ачылышын, деги эле башталышын Чыныбай Акуновичтин жакшы бир классикага айланган ыры менен баштап алалы. Жакшылык жамандыкка сугарылган, жапакеч курагымдан мен сени издейм адам. Өмүрүм ай лампага тереңдеп кирген сайын, жатты да досту дагы жакшыраак билген сайын, мен сени издейм адам. Сиздердин колдоп коштооңуздар менен бүгүнкү биздин кечээки аныкталган кезектик номер боюнча акындарды жана эссе сынагынын жеңүүчүлөрүн, финалисттерин чакырабыз. Биздин калыстар тобу жеңүүчүлөрдү аныктайт. Ал эми калыстар тобу сиздердин алдыңыздарда баалоо баракчалары бар. Ошол баракчада аты жөндөрү, анан баалоо критерийлери менен сиздер калыстык кылып бересиздер. Ал эми эссе жазуу конкурсу боюнча урматтуу эссе конкурсунун финалисттери сиздерди 3 критерий боюнча баалашат. Биринчи эссенин мазмунун тааныштырасыз. Экинчи Чыныбай Турсунбеков келечекте кандай элестеткен. Үчүнчүсү сиздерге атайын калыстар тобу тарабынан суроо жооп болот. Поэзия фестивалына катышып аткан жана ушул конкурстагы финалист болгон катышуучуларга эскерте кетчү нерсе, сиздер 30 мүнөткө чейинки аралыкта өзүңүздөрдүн талантыңыздарды, кичинекей поэзия кечеңиздерди өткөрсөңүздөр болот. Бирок 30 мүнөт талап эмес. 30 мүнөткө жетпесе кыйналбаңыздар. Эмесе биз алгачкы финалистибизди сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен сахнага чакырууга уруксат этиңиздер. Бакай Ата району Бектурсун Адиев эң жаш финалист. Таластан келген Бектурсун Адиев. Ийгилик сага, Бектурсун. Жаз акын, жабык көөнүң чокулансын, ырыңда жүрөгүңдүн оту жансын. Эл сени эски жылдай эске тутуп, эл сени жаңы жылдай тосуп алсын дейт. Арбаңыздар, ардактуу калыстар жааматы, урматтуу поэзия көрмандары, сүйөрмандары, ишкооздору, баарыңыздардын кутман таңыңыздар менен. Маанайыңыздар кандай, жакшыбы? Жакшы болсо бир кол чаап берип койсоңуздар, анан кийин биз баштасак. Алгач эле өзүмдү тааныштыра кетейин. Аты жөнүм Бектурсун Адиев, Талас областынын Бакай Ата районунан болом. Эми чыгармачылыкка бул бала кезимден баштап аралашкан эмесмин. Соңку 2 жылдан тарта гана аралаша баштадым. Тагыраагы 10-11 класстарда. Алгач эле өзүмдүн чыгармаларымдан дагы окуп берейин. Бул чыгарма 1-чи курсумда жарык көргөн экен. Ушундай учур болот эмеспи? Ар бир адамда ушул жашоодон түңүлүп бир тажап калган учуруң болот. Ушул шаардан тажап калган учурда түндө отуруп бирден менен жазган ырым эле. Кабыл алып койсоңуздар, окуп берейин. Тажадым. Кээ күндөр керсейишип, көңүлдүн кырын баскан, кээ күндөн нечен ирет нес болуп сырым качкан. Кеңдиктин кейпин билбес уйкусуз түндөрүмө жылдыздар күбө болот ошондо жымыңдашкан. Мен калдым ирет боронду жаан алдында, мээримдин жытын эмес көрбөстөн жамалында. Баркы жок бир жан болбой түшүнчүң эй тагдырым, баркымды менчик тутуп мен дагы жаралдым да. Адамдар калган эле өзүмдөн алысташып, жанына жакын бассам жанымдан алыс басып, ороңдоп тоготпосту тоготпой койсом болмок. Ошондо туруп алган, айттың ай намыс качып. Турмушум төрт тараптан тарткылап жетишпеген, туңкуюк күндөр болду ач калып жеп ичпеген, калдайган кар үстүндө калтырап үшүп анан калганмын бир күндөрү жупчука кепич менен. Сом тыйын жанымда жок, жукарган чөнтөктөрүм айланды кара шорго апакай көйнөктөрүм үп болуп ошол күндөр дүйнөмдү тумчуктуруп жүк болуп турат эле жүрөктүн өйкөктөрүн. Тапканың артпайт өзү, жегениң ичкениңден тажадым ушул шаардан, тажадым Бишкегиңден,
каптаган кара туман кайдыгер бу шаарыңда адамдык асыл сапат ат эмес итке минген. Жалындап дүйнөм күйүп дүрбөлөң үшүн алган, жанымдын болор болбос жарабас күчү калган, булактай сезимимди бул турмуш булгаганда болду деп мен баарынан үмүтүм үзүп алгам. Калырым кайда калып, көп күндөр көз алдымда калдым мен бир заматта жаан эмес көч алдында. Алгам аргам жок, алым жетпей кетүүгө ал күндөрдүн аргам жок, ырым жаздым ушундан өч алдымда. Туңгуюк күндөр болду, ач калып жеп ичпеген, калганмын бир күндөрү жупчукка кепич менен. Рахмат. Ушуга мындан көп өтпөй ушуга эле идеясы жагынан уландысы катары, эми идеясы жагынан окшош, бирок рифмалык жагынан бир аз айырма бар. Дагы бир жаздым эле, мен эми деген чыгарма, кабыл окуңуздар. Эстебейм. Эстегим жок. Өмүрдүн өтүмүшүн эрк менен сууруп алдым көңүлдүн өкүнүчүн. Мээримин ким бирөөнүн күтпөстөн үмүттөнүп, мен эми жашап калдым өмүрдү өзүм үчүн. Айласын четке кактым, калп эле жагыныштын, алданып өзүм канча ирет жаңылыштым. Мендеги мерез жүрөк от болуп туталанып, мен эми чоктон чыгып кызарып жаңылыштым. Көрүнөң утулсам да капалуу белемиштен, көр турмуш белден алып куласам эреңиштен, одоно көрө албастар ошонун ырас көрүп кайрылып, колун сунбай кайрадан эрегишкен. Билбеймин кандай болот, бирөөлөр кетсе жеңип, бирөөсү камчы салса, бирөөсү тепсе келип, калганча кашык каным кылчайнап күрөшөрмүн, бирөөнүн таманында жашабайм тепселенип. Жүрөк туюп, сезип баарын көз көрүп, көңүл далай көлчүк сымал бөксөрүп, өксүү менен өрчүбөстөн өмүрдө көп күнүмдү алдым окшойм өткөрүп. Жарыгы жок жалгыз баскан жолдордон, жалооруган жаным далай кордолгон, төбөмдөгү басмырлоону көтөрүш кезегинде мага деле оор болгон. Көкүрөктө көөдөн эбак эскирген, күткүм келбейт көп нерсенин эч кимден, үмүтүмдү үзчүлөрдөн үздүм да сапар тартып, узак эми кеттим мен. Кайгылуу ырларды окуй берип баарыңыздар ойго салып койгон окшойт, кечирим сурайм. Махабат ырларына да кезек берели. Эргүүм көктө поэзия падышам, анын ээси жүрөктөгү канышам, жүүнү бош бир жүдөө күндөр болбосун, жүрөк менен жүлүн жиреп ойносун, жүрөк менен көрүп келгем көз эмес, жүрөк менен ханышам атамышам демекчи. Махабат ырларына да кезек берели, кабыл алып коюңуздар. Махабатым, сен ошондо мени да түшүн дедиң. Садагасы сен дагы түшүн кебим, мен түшүнүп түйшүгүң тартып жүрөм. Түшүн деген бир сөзүң үчүн сенин. Ооба, билем, деңиздей дүйнөң терең. Аттиң ошол, жашабайм дүйнөңдө мен. Сезимимди сезбесең кандай пайда, мен өзүңдү алпештеп сүйгөн менен. Көрбөй жашап өмүрдүн ачык таңын, өзөгүмө өзүмдүн чачып жалын, кетсем эгер дүйнөңдөн чоочулаба, мен ал жерде болгону ашыкчамын. Себеби жок, бөлүндүк биз эмнеден. Келерине бул күндүн ишенбегем, эсиңдеби кеп айткам мен ал кечте, бир болобуз садагам ишен деген. Оңой дебе, коштошуу оңой дебе, оттон бүткөн махабат орой неге. Кош деген соң бир самга ойдо калдым, мени менен коштошуу оңой беле. Сен кетээрде турмушта жолуң тандап, асыл сөзүм сага айткам колуң кармап. Өмүрүмө сен келип кетпегенде кайран өмүр кантип толукталмак. Түпкүрүндө жүрөктүн сен болбосоң, жүрөгүмө көп арман толуп калмак. Мен умтулбай бактымды көрчү күнгө, менден качты өмүрдүн көркү күндө, сендей терең дүйнөнү жоготкон соң, жашап жүрөм турмуштун көлчүгүндө.
ырга толуп муң менен күндөлүгүм азап тарттым кечээ да күндө бүгүн жан дартыма дабы эле жароо керим сенин мөлтүр булактай күлгөнүнүң жан дүйнөмө турганда санаа батпай сезилчү эле бул дүйнө алааматтай сезимимдин булактай дабасы эле сенин гана көздөрүң карагаттай мен адашып ал кезде кайратымдан көңүл далай булганып кайра туңган өзүң менден алыстап өксүп жүрдүм сөзүм калып жүрөктө айта турган көзүң турса мөлтүрөп көлдөй терең көңүлүмдү бөтөнгө бөлбөйт элем карегиңде жашаган аруулукту карегинен башканын көрбөй келем кээде алмашып арманга сүйүнүчүң нени гана кылбайсың сүйүүң үчүн сүйгөн жүрөк таш эмес тоону жарат биз болгону билбейбиз сүйүү үчүн сүйүү жашайт түбөлүк бир күн эмес сүйбөй өтүш өмүрдөн мүмкүн эмес карегимде мөлтүрөп турат дале бир адамым калтырган сүйкүм элес кээде алмашып арманга сүйүнүчүң нени гана кылбайсың сүйүүң үчүн сүйүү жашайт түбөлүк бир күн эмес сүйбөй өтүш өмүрдөн мүмкүн эмес сен бар үчүн улам түзөп өзүмдү өзүм күзгүдөн сен бар үчүн туура жашап түз жүрөм сенден гана кубат алып өзүнчө сени менен мен баарынан үлгүрөм сени көрүп балкыйт күн жер ай дагы сен бар демек жашоонун бар майрамы сени менен мен түйшүктөн кутулам сен болбосоң тарта берем кайраны сен бар үчүн мен төрүндө дүйнөнүн сенде жашайм дарегим бар үйдөмүн түгөнбөгөн дастан болуп сезилет мен жөнүндө сенин бир аз сүйлөмүң ажырадык түн жалгызмын түнкү саат 4 чамасы кетпейт менден кеткен сүйүү жарасы мага даба сен жашаган дүйнөнүн айланасы суусу жери абасы мен боздогон элмирбектей булбулуң барган сайын батпай барат бул муңум ырдайм безейм сендейм жаным сенчилейм сен жанымда угуп гана тургунуң сен бар үчүн токтото албайт көрүнөт ай жарыгын жер жашоосун күн нурун сен да жеке мен да жеке жолумда айырмасыз сага барым жогумда жашай берем чөйрөсүндө сезимдин сени коюп эң бир бийик орунга жан дүйнөмдө арманың бар бүттөгөн жашыйм ыйлайм капаланам бүркөлөм батпай жүргөн көкүрөктө муңумду сен жолуксаң айтам сага бүт төгөм сен бар кезде сенсиз кантип мен күнүмдү өткөрөм сен кетпечи сенсиздикти жек көрөм сени менен мен бүтүнмүн толукмун сен болбосоң жапызданам бөксөрөм сен бар кезде китептейм текчеде жыйналамын чогуламын түптөлөм сен жок кезде жарабаган ырдайм чачыламын тытыламын бүктөлөм ушундай бир кызык окуя болгон окуудан чыгып аялдамада турсам жанымда жакшынакай кыз туруптур чынын айтканда жактырып калдым мындай сезимге көптөн бери учурай элек элем бирок ошол жактырган кыз ошол жүрөк ошол кызды жактырып бирок ошол жактырып калганы үчүн ошол жүрөгүмө таарынгам да ошого ыр жаздым эле жүрөгүмө таарынам кабыл окуңуздар жан дүйнөмдө өкүнүч муң арманга тиркелип жаздын эрке күнүндөй турган кабак бүркөлүп көңүлдөгү купулум жарктей түштү жактыра алдым дагы перини бир заматта бир көрүп жүрөк улам шкаалап бол деп турду дабышы
али кайда алдыда атын билүү таанышуу азырынча бейтааныш кийин болуп түгөйлөш махабаттын ырчындуу кызык деген жагышуу бул өмүрдүн мезгилин сүрсөк деп экөөлөп аны менен кыялым көккө кетти көкөлөп жактырбайбы менемне эстүү деле баламын окуйм иштейм ыр жазам жүргөнүм жок көчөлөп эргүүсүндө сүйүүнүн балкып мынча турамын билгим келип ысымын билгим келип курагын акыр аяк жигитче эрким менен суурулуп ким болот деп атыңыз аста сүйлөп сурадым көптөн келгем көз артып алдым жообум мына бир себебиң ушулбу жазбаган соң бактыңа түз берилген суроого түз жооп берсе жакшы да кыз кылыгын кылат дейт кылыктанса мейли эле шылдың кылып суроомду жооп бербеди жакшыма атын айтпай аргайды айтты күлүп каткырып калды белем ошондо үмүт менен шаксынып ызаланыч мен жүрөгүмө таарынып көрүнгөндү көчөдөн сүйбөйм дедим жактырып күнөөлүмүн баарына анын да жок күнөөсү ошол кызды жактырган келесоомун мен өзү сулуу десе чырайын элестетип жүрүпмүн анын сулуу чырайын бузду мына мен өзү сулуу десе чырайын элестетип жүрүпмүн анын сулуу чырайын бузду мына мен өзү рахмат бул жерде ким Нуриза эжекебиз барбы? Рахмат. Кечинде мындай окуя болду да. Номерге бараткам, анан кийин Нуриза эже алма чыкты. Анан кийин эле мен токтото калып эле сенсиңби Бектурсун деди. Менмин десем, көр кыргыз поэзиясынын кимдерин окуйм деп атасың дейт. Анан кийин эле жаман эми пендекемизде жаман ой кетти, биле алайын деп атат деп ойлодук. Деп эле ой кетти. Анан кийин эле сизчи деп кайра суроосуна суроо менен жооп бердим. Анан кийин эле айтсаң эми дейт. Анан кийин кимдир экенин айтпай эле коеюн, бирок жаш акындардан болчу. Анан кийин эле ушундай паланча түкүнчө ырын окуйм деп атам десем, ошону билип анан сурадым. Эми мындай маанилүү иш чарада андай ырларды окуй эле кой. Уят болуп каласың калыстар тобуна дейт. Андан кийин чын эле ойлондум. Анан кийин эле кыргыз поэзиясы деле бул терең поэзия, жакшы классикерлар бар, ошолордон карап оку деди. Анан кийин үйгө барып карадым. Ошол Нуриза эжекебизге эмне демекчимин, ошол эмне дегим келип турат. Нуриза эжекебиз ошол биздей балапан жаш акындарга ошол өзүнүн осуятын, өзүнүн кеңешин берип, ошол биздей билбеген тажрыйбасыз акындарга өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүп, кайсыл жерде кандай ыр окуйт экендигин, кайсыл жерде кандай сыйыр окуш керек экенин айтып, ошол Нуриза эжеге ыраазычылык айткым келип турат. Бар болуңуз Нуриза эжеке. Рахмат. Биздей балапан акындарга ошол жол көрсөтүп, тарбия бергениңиз үчүн же кеңеш бергениңиз үчүн ыраазымын. Байдылда Сарнакоев. Мен киммин? Мен бир акын жаман сары. Колунда койкоңдогон калем сабы. Энекем эптеп төрөп койсо керек. Элимде көйсүн деп адам саны. Китепте ырларымдын начары көп. Күйпөктөйм элге жетпей жатабы деп, кез-кезде көк базарга бара калам. Соодагер аспай ороп сатабы деп. Чынында чыгарманын чатагы көп. Жакшысын жаратуунун азабы көп. Кез-кезде айылга да бара калам. Ким бирөө кесип айырып жатабы деп. Мен киммин? Мен бир акын жаман сары. Колунда койкоңдогон калем сабы. Кылган иш ырым менен кубансам дейм. Кыргызды, кыргыз сүйгөн замананы. Бул жакта дагы Чынымай Турсунбеков агабыздын дагы бир сатирага жакын чыгармасы бар экен. Эми тамаша иретинде депутаттарга арналган экен. Галстукчан Агажан деген. Ошону окуп берип коеюн. Галстукчан Агажан. Асмандагы айды алып берем деп, алдыңарга аштан салып берем деп, буу жалганда күнөөң үчүн тозокко о дүйнөгө өзүм барып берем деп келет бизге шайлоодо.
чаң жолуңду асфальт кылып ийем деп, кара кызды аппак кылып ийем деп, атам менен апамды бек кучактап, мен силерди жапжаш кылып ийем деп берет сөздү шайлоодо. Багыңарды жемиш кылып салам деп, малыңарды семиз кылып салам деп, Париж эмне, Лондон эмне, силердин айыңарды бейиш кылып салам деп убаданар катыр. Канча келип оозубузду ачырды. Кээде бир көргөзүп жашылды. Башкарылат ушу менен дүйнө деп бапыраңдап баарыбызга ачылды. Кайран жигит. Эркек экен. Эмне гана дебеди. Эрик Тирбейт анын айткан дегени эмнегедир ар деп ийип бир күчүк эсибизде галстукту жегени галстукчан агажан Чыныбай Турсунбеков. Бул фестиваль, бул сынак өмүрдөгү кеч айтып кеткен эң олуттуу фестиваль деймин, жаңылышпаймын. Тушоом ушул фестиваль менен кесилди десем дагы туура болоттур. Өзүмдүн текстиме, өзүмдүн автордук ырыма жазылган дагы тилекке каршы обондор жок, чыга элек, буйрса бирок дагы чыгат деген ишеничтемин. Китебимди презентация кылайын дедим, бирок китебим да жарыкка чыга элек, кийин буйрса чыгат деген ишеничтемин. Өнөрүмдү көрсөткүм келет, бирок ырдан башка өнөрүм жок көрүнөт. Ушул жерге да тартуулап бергим келди. Дагы эмне демекчимин? Баракелде, кол чабуулар болсун. Азаматсың бек турсун. Жан дүйнөмдө ушундай бир толкундануу сезими, ушундай сүйүнүч болуп атат. Ушунча эл ушул ырымды угуп, кун коюп угуп берип отурганыңыздарга ыраазымын. Ошол бүгүнкү ошол менин поэзия, чакан поэзия кечимди жабык деп жарыялаймын. Мисалы, ушул кичинекей поэзия кечемди чоң поэзия, чоң сахнада, чоң концерттегидей кылып кабыл алышыңыздарды өтүнөм. Жакты деген ишеничтемин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ал алгачкы акыныбыз жарышка түшкөн. Сахнада өнөрүн көрсөттү. Барыңыздар ичиңиздерден колдоп сүйүнүп отурасыңар. Ар бир акынды ушундай кылабыз. Ошон үчүн алгачкы деген алгачкы. Мен каалап айтып коеюн дедим. Мына карабайсыңарбы, жаш жигит. Мындай көбүрөөк жазганыма 2 жыл болду дейт. Бул көптөн бери деген, жана айтып атпайбы, бала бакчадан бери көптөн бери сүйгө жолго тамашалап атанбай келсин. Ушул сен неметип атасың, мындай баштап бердиң да, Гагарин космоско учкандай, сен жылдыздуу жээктин Гагарини болуп турасың. Түшүнүп атасыңбы? Рахмат ага. Анан жакшылык, ийгилик каалайбыз сага. Андан кийин эмкиде дагы бир Гагарин бар. Ал Чыңгыз чыгат да бир Гагарин. Андан кийин 3 Терешкова чыгат. Бардыгы мыктылар. Анан биз эми акындарбыз, ар кайсын ойлоп отурасың. Анан мы алгачкы башталып атканда мага мындай уйкаш келип калды. Ар намыска бек турсун. Алгач эми кеп курсун. Терешкова эмес да, Гагаринго бек турсун. Бек турсун биринчи суроо. Анан жанакы жүрөгүңө тарынган ырды окудуң. Бирок ошого чейин сүйүрлөрүн окудуң. Ошолорду өзүңдүн тажрыйбаңа таянып, бир жетпей калган учур же болбосо жеткен учурларга таянып туруп жаздыңбы, же болбосо элестетип жаздыңбы? Түшүнүктүү болдубу суроо? Түшүнүктүү. Ошондо сүйүүгө жетпей калып, же жеттиң дегенби? Сүйүүгө жетпей калып. Азамат жигит экен, жасалмасыз, өзүнүн оюн ачык айткан. Жаштыктын деми күчү бар сонун жигит экен. Жооп алдык окшойт ага, Дагы суроолор болсо залда. Болду окшойт, Ийгилик каалайбыз сага.